Hello guys, how's going on? Let's begin our video, and today we're going to talk about numbers in English. Numbers, сандар, цифралар. Бүгүн биз сиздер менен англис тилиндеги сандарды өтөбүз. Бүгүн мен сиздерге 5-6 минуталык видеодо 0дон баштап миллион миллиардка чейин кантип туура санаса болот англис тилинде. Ошол тууралуу түшүндүрүп беремин. Бирок бул время чындыгында аз. Мен сиздерди өзүмдүн онлайн англис тили курсума чакырат элемин. Ал жакта сиздер 0дон баштап англис тилин сонун үйрөнсөңүздөр болот, результатка чейин. Эгер чындыгында результат алайын десеңиздер, англис тилинде сүйлөгүңүздөр келсе, бирөөлөр сүйлөп жатса түшүнгүңүздөр келсе, анда бул курс сиздер үчүн болмокчу. Жана бүгүн 5 январь 50% арзандатуу. Кимде ким жазылса 5000 сом эмес, бүгүн болгону 2500 сомго жазылсаңыздар болот. Okay, let's begin. Бүгүн болсо кыйналбай оңой англис тилинде санаганды үйрөтөм. Анда эмесе кеттик. Көпчүлүк адамдарды байкаймын, мектепти бүткөн же болбосо университетте окуган көпчүлүк эле 90% адамдар оңго чейин эле санаганды билишет. Эмнеге? Анткени дегенде көпчүлүк айтат, мен 100гө чейин санагандан кыйналам деп айтат. Бүгүн сиздер 100гө чейин же болбосо 1000 миллионго чейин жаттабайсыздар, болгону оңой кантип санаса болот, сырлары тууралуу кыскача бөлүшөм. Эң негизгиси сиздер оңго чейин санаганды билишиңиздер керек. Эгер сиздер оңго чейин санаганды билсеңиздер, анда 100гө чейин, 1000 миллионго чейин жөн эле санайсыздар. Анда эмесе баштадык. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 12. Эми дальше внимательно угабыз. Негизинен биз 20га чейинки цифраларга тиин деген мүчөнү улайбыз. Эгер тиин деген мүчө уланса, алар 20га чейинки цифралар. Эгер ти деген мүчө улай турган болсок, алар ондуктар. 20, 30, 40, 50 жана башка. Мисал үчүн 11, 12 буларды жаттайбыз дедим. Ал эми 13төн баштаганда көбүнчө байкайсыздар, 3 деген сөздөн келип чыккан, 13 деген. Болгону ударение башка жака түшүп калат бул жерде. 13 13, 30 30, 14 14, 40 40, 15 15, 50 50, 16 60, 17 70, 18 80, 19 90. Бул жерде жаттай турган нерсе деле жок, болгону внимательно карашыбыз керек. Мисал үчүн 25 кантип айтабыз англис тилинде? 20 20, 5 5 25, 68 68, 71 70, 70 1 1 71, 34 30 англис тилинде 40 4 4 34. Ал эми жаттай турган сөздөр болсо 100 100, 100, 1000 1000, 1000, million million, миллион, billion billion, миллиард. Ошондо биз 4 сөздү жаттайт экенбиз. Азыр эми чоң цифраларды айтып көрөлү. 156. Эгер сиздер башында айта албай кыйналып жатсаңыздар, кыргызча ушинтип жазып алсаңыздар болот. 156. Жана ар бир сандарды биз сөзмө сөз прям дословно которуп чыгабыз. Мисал үчүн 1 1, 100 100, 50 50, 6 6 156. Андан кийинки цифра 593. 593. 593. 593.
Ал эми биринчи жаңы үйрөнүп жатканда сөз түрдө чоң цифраларды жазып алыңыздар. Мисал үчүн 1749, 1749, 1749, 36679, 36679, 258004, 258,004, 2.689.789, 2.689.789, 36.689.798, 36.689.798. Ал эми нолду англисче биз zero деп айтабыз. Ал эми кээ бир учурларда болсо нолду o же болбосо nil деп айтса болот. Бирок мисал үчүн телефон номерди айтып атканда биз көбүнчө нолду биз o деп айтабыз. Ал эми англис тилин дагы да жакшыраак үйрөнгүңүздөр келсе, сөзсүз түрдө менин англис тили курсума, онлайн англис тили курсума жазылсаңыздар болот. Бүгүн 5 январь сиздер 50% скидка менен болгону 2500 сомго жазылсаңыздар болот. Барыңыздарды күтөм, телефон номер экранда. Ал эми ким англис тилиндеги цифраларды үйрөнө алды? Үйрөнө алган болсоңуз, анда 638 англис тилинде кантип айтылат? Комментарийге жазып калтырабыз. Көрүшкөнчө.